Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмий маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы студияда мен Адина Байшбекова, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен келди. Өлкөдөгү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө өзгөчө басым жасалып, мамлекеттик жергиликтүү органдарга бир нече тапшырмалар милдеттендирилет. Бийликти күч менен басып алууга шектелген Курсан Асанов, Алмаз Сарыбаев үй камагына чыгарылды. Ош облусундагы бир катар медициналык мекемелер жаңы имаратка жана медициналык жабдыктарга муктаж. Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен келди. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчы кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Жапаров бул иш чаралардын алдында жергиликтүү медиа корпорациясына эксклюзивдүү маек берип, эки өлкөнүн маанилүү кызматташуу багыттары жана алдыдагы максаттар тууралуу айтып берди. Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчы Кытайдын медиа корпорациясына эксклюзивдүү маек берди. Ал эки өлкөнүн мамилелеринин жакшы нукта өнүгүшүнө, келечегине, бир алкак, бир жол демилгелеринин алкагында кызматташтыкка, ошондой эле өзү катыша турган алдыдагы Олимпиада оюндарына даярдыкка баа берди. Кытай менен Кыргызстан дипломатиялык мамилелерди мындан 30 жыл мурун түзгөн. 30 жылдын ичинде мамлекеттер аралык диалог, өнүгүүнүн жаратман жолун басып өтүп, өнөктөштүк жогорку деңгээлге жетти. 1992 жылы Кытай мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп тааныган. Ошол учурдан тартып Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достук, жакшы коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташуу принциптерине негизделген мамилелердин жаңы тарыхы башталды. Акыркы 30 жыл ичинде бекем келишимдик укуктук база түзүлдү. Саясий кызматташтык, коопсуздук, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуу механизмдери түзүлдү, деди Жапаров. Жалпысынан бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай мамилелери ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк менен мүнөздөлөт. Саясий диалог эки тараптуу мамилелердин маселелери боюнча гана эмес, аймактык жана эл аралык күн тартибине тиешелүү көптөгөн маселелер боюнча да бекемделип жатат. Биз буунун, ШКУнун жана башка көп тараптуу платформалардын алкагында активдүү иштеп жатабыз. Муну менен катар президент Кыргыз-Кытай-Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун тез арада практикалык ишке ашыруу Борбор Азия чөлкөмүнүн транзиттик потенциалын толук ачууга карай олуттуу кадам жана бир алкак, бир жол демилгесин илгерилетүүдөгү маанилүү звено болуп калууга тийиш экендигин белгиледи. Кыргыз-Кытай-Өзбек темир жолу долбоору учурда бекитүү стадиясында. Келечектеги жолду достуктун, жакшы коңшулаштыктын жана туруктуу өнүгүүнүн жолу деп билем. Анын курулушу жакын арада башталарына ишенем. Маек учурунда Жапаров Кыргыз-Кытай экономикалык кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү үчүн айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы, экология, энергетика, кичи жана орто бизнести колдоо, эки өлкөнүн аймактарынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө сыяктуу маанилүү маселелерге басым жасады. Тармактарда комплекстүү иштерди жүргүзүү маанилүү деп эсептейм. Өлкөлөр банктык финансылык платформа түзүү, инвестициялык долбоорлорду стимулдаштыруу, ошондой эле электрондук сооданын артыкчылыктарын натыйжалуу пайдалануу зарыл деп эсептейм. Учурда Кыргызстан экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоону илгерилетүүнүн үстүндө иштеп жатат. Жакында биздин тоо балын, сүт азыктарын, мөмө жемиштерибизди Кытайдын базарынан көрөсүңөр деп ишенем. Президент Пекиндеги кышкы Олимпиада оюндарын өткөрүү үчүн көрүлгөн эпидемияга каршы иш-чараларды жогору баалап, аткарылган иштерди Кытай жетекчилигинин жогорку жоопкерчилиги катары баалады. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы. 2022 жылы өлкөдөгү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, тоолорду жана сууну сактап калууга өзгөчө басым жасалып, мамлекеттик жергиликтүү органдарга бир нече тапшырмалар милдеттендирилет. Ошондой эле жоголуп бара жаткан өсүмдүктөр менен жаныбарлар каттоого алынып, аларды коргоо күчөтүлөт. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова билдирди. Анын айтымында бул иш-аракеттердин баары тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагына уюштурулууда. Кененирээк алдыңкы материалда. Маалым болгондой, президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланды. Жарлыктын негизги максаты климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүү экени айтылат. Кыргызстандын мөңгүлөрү жалаң гана Кыргызстандын
элине же Кыргызстандын жерине маанилүү болбой, бүтүн Борбор Азияга абдан маанилүү болуп атат. Ошондуктан мөңгүлөрүбүздү сактайлы деп, мөңгүлөрүбүздү коргойлу деп, ушул жылы чоң иш-чаралар пландаштырылып атат. Өткөн жылы Глазго шаарында жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында да президент Садыр Жапаров экологияга байланыштуу бир нече актуалдуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан. Ошондой эле сессиянын катышуучуларына 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоону сунуштаган. Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам. Мындан улам жарлыктын негизинде 2022 жылы өлкөдөгү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, тоолорду жана сууну сактап калууга өзгөчө басым жасалып, мамлекеттик жергиликтүү органдарга кандай иштерди аткарышы керектиги боюнча милдеттемелер коюлат. Тоолорду сактап калыш үчүн, сууларыбызды сактап калыш үчүн бизге бир кандай бир ушул документ керек болчу. Анткени биздин бүт жарандар ушу сезиш керек да, өздөрү кандай салым кошот, кайсы биздин мамлекеттик органдар салым кошот, биздин жанагы жергиликтүү органдар кандай салым кошот, ошонун баарын биргелештирип, бир ушу указдын негизинде кандай бир ошо демилге кылып туруп, ошондой иш жүргүзүш керек да, ошо 22 жылы. Динара Кутманованын айтымында бул жылы Кыргызстанда жоголуп бара жаткан өсүмдүктөр жана жаныбарларды аныктап кызыл китепке каттоо күчөтүлөт. Ошондой эле жалпы жана Кумтөр кенинин айланасындагы мөңгүлөрдү сактап калуу иштери улантылат. Кумтөрдүн тегерегинде билесиңер да, Давыдов мөңгү бар, Лысый, Борду, Сарытор и Петров. А биз барганда ошо Давыдов, Лысыйдын үстүндө жанагы таштандылар, топурак, отвалы деп коет, пустых пород. Ошолорду баарын үйүп салышыптыр. Үйүп салып 120 метрге чейин эметип төгөрүшкөн. Анан Амек деген компания келип 14-жылы жок төкөнгө болбойт. Бул мындай бир жапайлык, бир кандай бир эл аралык практикага да бул туура келбейт деп жазып кеткенде, дагы 15-жыл келгенде экинчи жолу келип жазгандан кийин анан ошол кезде Центера токтотот. Азыр ошо экологический отдел проектирование дегендер азыр проект түзүп атышат, анан изилдөө жүргүзүп, жанагы геологдорду чакырып келишти чет өлкөдөн азыр геологдор иштеп атат. Мындан тышкары өлкөнүн айрым аймактарында, өзгөчө Бишкек шаарында абанын булганычы жогору болгондуктан ыштан арылуу үчүн ири пландар түзүлүп жатканы кошумчаланды. Ишелип мына 5 тармак жактан иштеп атабыз. Ошол эле учурда Бишкекте жана электромобилди, могу Золотой квадрат деп атпайбызбы, ошо центрга хотя бы электромобиль. Мына Лондондо билесиңер, ал жерде көмүр жагылчу, Англияда көмүр көп жагылат да. Эң негизги баягы мурдакы кылымда Лондон самый грязный город был. Смог ошол жактан башталган. Вот там туман эме болуп туруп, анан постоянно ошондой завеса болчу. Бирок азыркы күндө барганда Лондондо таптаза аба. А жерде целый институт ачылган, таза аба деген. Институт чистого воздуха, атмосферного воздуха. Алар ачып, канча элимпоздорду эметип, анан азыркы күндө Лондон таза. И бир эле маселеси кандай чечишиптир. Центрда только такси жүрөт, частный машина жүрбөйт. Бул жерде бир эле мындай эме менен чече албайсың, 5-6 ошондой мындай маселелерди коюп туруп, анын баарын үстүнөн иш жүргүзүп атабыз да. Башталды да эме жагы. Маалыматка ылайык, министрлер кабинети 2022 жылдын 1-мартына чейин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгат. Документти даярдоого илимпоздор, эл аралык эксперттер катышары айтылууда. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында УКМК чек ара кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирдикте мыйзамсыз банги затын жүгүртүү каналына бөгөт коюлду. Тактап айтканда, үстүздүгү жылдын 3 февралында Кыргыз жарандары Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасы менен чектешкен Кара Буура районундагы Аманбаев тилкесинде мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз түрдө банги затын алып өтүүгө аракет кылып жаткан жеринде кармалышкан. Кармалгандардын бири мурда банги затын мыйзамсыз саткан үчүн
кылмыш жоопкерчилигине тартылганы такталды. Текшерүү учурунда кылмышка шектүүнүн жанынан жалпы салмагы 12 килограмм желим баштык табылган. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 2 бөлүмүндө каралган кылмыштардын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалымат системасына катталып, анын алкагында баңгизаттардын келип чыгышын, ошондой эле бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Чүй облусунда курал-жарак жана ок-дарылар сакталган жай табылды деп билдирет УКМКнын маалымат кызматы. Тактап айтканда Макаров тапанчасы Калашников автоматынын 5,45 жана 7,62 калибрдеги, бир нече гильзалары жана Макаров тапанчасы 9, Казакстан Республикасынын транспорт каражатынын мамлекеттик номуру, ошондой эле жардыргыч түзүлүштөрдү колго жасоо үчүн башка буюмдар жана заттар катылган жер табылды. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча табылган курал-жарак жана ок-дарылар кылмыштуу элементтер тарабынан кылмыш жасоо үчүн даярдалып жаткан. Табылган куралдардын келип чыгышы жана жашыруун сактоону уюштурган адамдар аныкталууда. Бийликти күч менен басып алууга шектелген Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Алмаз Сарыбаев үй камагына чыгарылды. Буга чейин Бишкек шаардык соту Жеңиш Молдокматовду да үй камагына чыгарган. Мындан соң саясат талдоочулар экс-чиновниктерге, активисттерге саясий койгундук болбогонун билдиришет. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров башка иштер мыйзам талаасында караларын, эч кимге саясий койгундук болбой турганын айткан. Теманы кабарчы узулантат. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Ал бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган болчу. Аны менен бирге камалган Толубай жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев да үй камагына чыгарылды. Мен Асанов Курсан катары экен. Жөнөкөй жаран катары, генерал катары. Мен эч кимге доом жок. Бирине дагы. Себеп дегенде биз алдыга кара жылышыбыз керек. Экономикалык жагынан элге жардам беришибиз керек. Буга чейин Бишкек шаардык сотунун чечими менен Жеңиш Молдокматов үй камагына чыгарылган. Үй камагына чыгарылып жаткан саясий чөйрөдөгү жарандар да, башка жетекчилер да мыйзам алдында өз жоопкерчилигин сезиши керектигин саясат талдоочулар белгилешет. Анан мыйзамды тоготпостон, бийликти көз келбестен, тартип сактабаса, өзүнүн күнөөкөр экенин сезбесе, анан башка бирөөлөргө саясий куугунтукта басылбаш керек. Бүгүнкү күндө мен ойлойт элем, Кыргызстанда саясий куугунтук жок. Сотторго эркиндик берилди. Саясатчы атка минерлер кайсыл бир кылмыш иши боюнча жоопко тартылар замат ага саясий боек берип, саясий куугунтук катары сыпаттоого өтүп, мыйзам жоопкерчилигинен качуунун айла амалын жасаганды адат кылып алгандыгы да коомчулуктун баамында. Бүт мамлекеттик кызмат иштегендерге, парламентте отургандарга бардыгын эскерткен. Мен бийликке келгенден кийин эч кандай саясий куугунтук эч кимге болбойт деп. Анан айткандай эле ошол октябрдан бери өзүнүн сөзүндө туруп, эч кимди саясий жактан куугунтук алган жок. Президент Садыр Жапаров ЖМК өкүлдөрү менен жолугушуусунда саясий куугунтук болбой турганын баса белгилеген. Укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер мыйзамдуу экенин маалымдаган. Мурункудай кокуй бул депутаттын таанышы экен, тиги министрдин иниси экен, же крышасы тигил президент экен деп отурган заман жок азыр. Иштеш керек, система иштеш керек. Система иштеп атат, мыйзамдар иштеп атат азыр. И УКМК менен ГКМБ өзлөрүнүн милдетин аткарып атат. Мен деле сиз окшоп кээде интернетке чыгып калганда көрүп калам. Баланча камалып калды, түкүнчө камалды деп. Мен да чалып сурайм, муну эмнеге камап койдуңар деп. Анан мына деп алып келип таштайт документтер, момундай деп. Мейли анда жазасын тартсын деймин. Президент Садыр Жапаров ар бир адам жасаган ишине мыйзам алдында жооптуу экенин жана мыйзамдын аткарылышын укук коргоо органдары көзөмөлдөй турганын, коомчулуктун пикирин негизсиз жүйөлөр менен башка жака бурбоого чакырган. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион. Бир сутка ичинде Кыргызстанда 202 кишиден коронавирус табылып, 591 бейтап айыктан. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында жазылган. Өлкөдө илдет илештиргендердин жалпы саны 199.164 жетип, анын ичинен 189.983 дартты жеңген. Азыркы тапта ооруканаларда 966 бейтап дараланып жатса, 3784 адам медициналык жардамды амбулатордук шартта алууда. Стационарда 359 бейтаптын абалы оор болсо, 68 кишинин абалы
абалы өтө оор деп баланды. Тилекке каршы өлкөдө өлүм учурлары дагы эле катталууда. Кечеден бери илдет 3 кишинин өмүрүн алган, алардын 2-өө Бишкектен, бирөө Нарындан экени айтылды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борбору шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлгөнүн билдирди. Ал Сабырбек Чумабековду кызматынан бошотконун, жаңы түзүлгөн оорукананын башчысы болуп Күлия Кожокматова, ал эми башкы дарыгер кызматына Дамир Дүйшөнов тайындалганын кабарлады. Аталган министрлик мындай өзгөртүүлөрдөн кийин бул оорукана Бишкек шаардык мэриясы, шаардык кеңеш жана саламаттык сактоо министрлигинин 3 тараптуу келишиминин негизинде иш жүргүзөт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан каржыланат деп билдирген. Ош облусундагы бир катар медициналык мекемелер жаңы имаратка жана медициналык жабдыктарга муктаж. Алардын көбү Союз мезгилинде салынгандар. Ушул тапта Чоңалайдагы жугуштуу оорулар бөлүмү авариялык абалда турат. Облуста дарыгерлердин жетишсиздиги да жогору. Бул тууралуу бүгүн Ош облусунун саламаттык сактоо мекемелеринин 2021 жыл ичиндеги ишмердүүлүгү боюнча маалыматында айтылды. Коллегиялык жыйындан Асель Сыдыкова кененирээк сөз кылат. Эки жолу облустук медкеңеш өткөрүлүп, Ош облусунун аймагында 179 дарыгер жетишсиз. Кадр тартыштыгына өз кезегинде өмүр сакчылардын айлык маянасынын аздыгы жана ыңгайлуу шарттын жоктугу таасирин тийгизүүдө. Ушул тапта Оштогу саламаттыкты сактоо мекемелеринин көпчүлүгү жаңы имаратка жана медициналык жабдууларга муктаж. Ал эми Чоңалайдагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имараты авариялык абалда турат. Бул тууралуу бүгүн коллегиялык жыйында маалымдалды. Ошол 179 дарыгердин 100дөн ашык жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер деп атабыз. Ошолор болуп эсептелинет. 70-теги булар кууш адистер, хирургтар, бул райондордо жетишпей атат. Негизинен айтып кеттим, биринчи эң чоң бул көйгөйлөр бул айлык маселеси да. Айлык маселеси жетиштигинин аздыгына байланыштуу биздин дарыгерлерибиз башка жактарга кетип калып атышат. Ошондой эле экинчи үй маселеси жок. Биз атайын дарыгерлерди жөнөтсөк, ординаторларда ал жакта жай маселеси болуп атат. Квартира издешип, кыйналып атканына байланыштуу ушул жер маселеси проблема болуп атат да. Ошого биз айыл өкмөттөргө дагы биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошондой эле Ош мамлекеттик университети менен дагы дипломдон кийинки факультети бар. Ал ординаторлор менен сүйлөшүп, экинчи жыл координаторларды ошол жерде сразу окутуу, ошол жерде жумушка жайгаштыруу боюнча иштерди биз жүргүзүп атабыз. Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында капиталдык ремонтко жана кошумча имаратка муктаждыгы жогору. Союз мезгилинде салынган ооруканага түштүк аймак боюнча бейтаптар кайрылат. Жыл сайын калктын саны өсүп жаткандыктан аларга бул имараттар болуп жетиштүү шарт каралбай, нараачылыктар пайда болууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Жапар Колташиев 2022 жылы бөлүнгөн каражаттарды максаттуу пайдалануу керектигин билдирүүдө. Сунуштар албетте берилди. Мен коллегаларымды активдүүлүккө чакырдым. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Качан гана ар бир мына жетекчилер активдүү болуп, өзүнүн маселелерин кое билип, ошонун чечүүнүн жолдорун билгенде гана ишибиз жүрөт да. Сөзсүз түрдө бул маселелер бизде бүгүнкү жыйында каралды. Бул маселелер жазылды. Биз ошону көзөмөлдөп, ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Ош облусундагы саламаттыкты сактоо мекемелеринде 2021 жылы 338 миллиондон ашык курулуш жана ремонт иши жүргөн. 57 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынган. Пандемиядан улам Ош аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан мурдагыдан каражат көп бөлүнүп, элдин түйшүгүн жеңилдетүү каралып жатканы маалым. Аталган кызмат 2021 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу буларга токтолду. 21 жылга жалпы бекитилген бюджетти 2,5 миллиардын түзгөн, ал эми жыл ичинде кошумча акча каражаттар кошулуп, такталган бюджетибиз 3 миллиард 300 миллионду түздү. Шаарындагы оорукана менен ноокат оорукананы толук кандуу баягы акча жетпей калды деген алыстабыз, бирок ошол күндө эле баардыгы керектелүүчү дары-дармектерди өз убагында алынып, өз убагында жеткизилип аткан. Ошол эми дары-дармектердин бүгүнкү күндө карзыбыз калган, ошол карзыны төлөп берүүгө бүгүнкү күндө ушул ноокат ооруканабызга 34 миллиондон ашуун, ошондой эле шаардык ооруканабызга 34 миллиондон ашуун керектелип жатат. Бул маселе жакын күндөрү министрликке бөлүнгөндөн суммадан сырткары кичине карзыбыз калган, кредитордук карзыбыз. Белгилей кетсек, Ош облусу боюнча жалпы 454 дарылоо алдын алуу мекемеси бар. Алар Дубандагы жалпы 1 миллион 268 миң 499 жаранды тейлешет. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке Бишкектеги бир мандаттуу номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов округдарынан кайра шайлоого жалпысынан 52 талапкерди каттады. Талапкерлерди каттоо үчүн документтерди кабыл алуу 30 январда аяктаган жана жалпысынан 72 кишиден арыз түшүп, анын 55-и керектүү документтер топтомун тапшырып үлгөргөн. Бул эки округда 2021 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуштар көп болгондуктан быйыл 27 февралга кайра шайлоо дайындалган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Тилек Жээнбаев жарандарды турак жай менен камсыз кылуу жаатындагы иштер тууралуу маалымат берди. Анын айтымында жарандар тийиштүү документтерди тапшыргандан кийинки айдан тарта пайыздар төмөндөтүлөт. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык Менин үйүм 2021-2026 программасы кабыл алынган. Эми ипотека 4%, ал эми жеткиликтүү ипотека 8% менен берилүүдө. Ошондой эле 2016-2020 жылга карата программа менен насыялардын үстөгү 2%га төмөндөтүлүүдө. Башкача айтканда 6% менен алгандардыкы 4-кө, 8 менен алгандардыкы 6-га жана 7% менен төлөп жаткандардыкы 5-ке түшүрүлүүдө. Бул мүмкүнчүлүккө жетүү үчүн жарандардын камсыздандыруу полиси жаңыртылган болушу шарт. Ошондой эле алардын ипотекалык насыя боюнча кечиктирүүлөрү болбой, төмөндөтүү боюнча кошумча келишимге кол коюшу керек. Мына ушул 3 талап аткарылгандан соң кийинки айдын башынан тарта банк пайызды төмөндөтөт. Тилекке каршы АКБ Кыргызстан Демирбанк жана Байтүшүм банкы демилгени колдоого алган жок. Ошондуктан бул банктар аркылуу ипотека алгандардын насыясы айыл банкка рефинансланууда. Ал үчүн жарандар жогоруда айтылган талаптарды аткарып, аталган банктын филиалдарына кайрылышы керек, деди Жээнбаев. Ошондой эле ал пайыздын төмөндөшү насыянын калдыгына гана тиешелүү экенин кошумчалады. Баткен районуна жазгы талаа жумуштарына байланыштуу ички арыктарды тазалоо иштери башталды. Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылын жарым-жартылай сугат суу менен камсыздап келген 7 чакырым дренаждын 1 чакырымдан ашууну тазаланып, жакынкы аралыкта калган бөлүгүндө да иштер толугу менен аткарылат. Деген менен учурда Кыргызстандын аймагындагы жер астынан сызып чыккан суулардын көпчүлүк бөлүгүн Тажикстандын айылдары пайдаланып келүүдө. Аймакты кабарчыбыз жергиликтүү тургундарга жолугуп себебин билип келген. Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылы төрткүл суу сактагычынан алынган 1 куб суу менен эгин аянттарын сугарат. Ошол эле учурда айылдын жогору жагында жер астынан чыккан суулар пайдалануусуз калып, Тажикстандын аймагындагы ондогон гектар жер аянттары сугат суу менен камсыздалууда. Азыр өтүп кетип атканын себеби буяктагы Кызыл Белден түшкөн суулар. Анан ушу Кызыл Белден түшкөн негизги суулар арыктан мынчалык чоң эмес, кичине казылган забырлардан суу пайдаланылбай эле, эч ким кыргыз пайдаланышка мүмкүнчүлүгү жок эле, казылбай эле Тажикстанга өтүп кетип атат. Кыргызстан аймагында турган сууну пайдалануу үчүн кошумча арык казуу зарылчылыгы бар. Буга чейин жумуштар башталып, чек аранын чечилбегенинен токтоп калган. Карабак айыл өкмөтүнүн башчысы Абдикарим Каламбеков Кыргызстандын эгин талааларынан сырыгып чыккан суулардын Тажикстанга көп өткөнүнөн, кошуна өлкөдө улам жерлер кеңейип, чек арада маселе жаралып жатат дейт. Бүгүнкү күндө ошол суу действительно Тажикстанга өтүп кетип атат. Себеби ал сууду бурганга мына жердеги бир жерден казып баштаганбыз, делимитация, демаркация болуп калса, анда биздин трактористтер коркпой каза берет. Ал жерде баягы аныкталбаган аймакта казып баштап токтолуп калган. Ал эми булар ошонун үстүнөн кетип аткан суулар да. Эгерде наргы казылса, Тажикстанга 1 грамм да суу өтпөйт. Тажикстанга өткөн суунун аркасынан Тажикстанда жылма миграция болуп атат дагы. Ошол бизден өткөн суу менен алар бизге карап жылып келе жатат. Айыл өкмөттөгү 1600 гектар сугат жерди суугаруу үчүн төрткүл суу сактагычынан келген сууга акы төлөшөт. Жер астынан чыккан сууну айылга буруп алышса, дыйкандар акысыз жана өзгөлтүксүз суу менен камсыз болмок. Кызыл Белдин астында 680 метрлик жаңыдан казыла турган жер бар. Ошол 680 метрди кошсок, бизде ушул азыр 200 литр суу болуп аткан болсо, 600 литрге чейин суу көбөйөт дагы. Биз төрткүлдөн сууду аз алып калабыз да, 1 куб суу алчу болсок, төрткүлдөн 300-400 литр алсак, буяктагы 600 менен 1 куб суу эл толук камсыз болот дагы. Төрткүлгө дагы, башка чарбаларга дагы пайдасы тийип, биздин алты адырга дагы сууду шоял аркылуу берсек болот да. Жазгы талаа жумуштарына карата Баткен районундагы 100 чакырымдай каналдар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, сугат мезгилине даяр. Райондук бийлик айыл өкмөттөрүндө ички арыктарды тазалоо боюнча дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Жазгы талаа иши
Кыргызстан менен Тажикстандын чегарага чектеш аймактарындагы айылдардын аксакалдары жолугушту. Бул туурасында Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда Баткен районунун Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Согди облусунун Саманьон, Майский кыштагынын аксакалдары эки элдин ортосундагы карым катнашты бекемдөө, мамилени улантуу максатында чектешкен аймактарда жолугушуу өткөрүшкөн. Бул жолугушууларда Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Шагамурзаев менен Согди облусунун Исфара-2 райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анвар Рахманзода, Ворух ички иштер бөлүмүнүн башчысы Мирализода Субхан биргеликте коопсуздукту камсыздоо, туруктуулукту сактоо максатында аксакалдардын жолугушууларына катышууда. Жолугушууда эки тараптын аксакалдары эзелтеден бери кошуна экендиктерин, бир арыктан суу ичерин белгилешип, биримдикте жашоо керектигин билдиришти. Жаштарды да ынтымакка чакырып, карым-катнашты бекемдейбиз деп сөз беришти. Сузак районуна караштуу Кара Алма айылындагы бакчага болгон муктаждык жогору. Бала бакчанын курулушу 2014-жылы башталып, ушул күнгө чейин бүтпөй турат. Айылдын борборунда жайгашкан бакчага алып келүү үчүн 2 чакырым жол жүрүүгө туура келет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Бала бакчанын курулушу 2014-жылы башталып, 60 орунга ылайыкташкан. Курулуш иштери аягына чыкпай эле токтоп калган. Бул көрүнүш жергиликтүү тургундардын наразы пикирин жаратып келет. 8 жыл болду, 8 жылдан бери сайтик маселеси ушу көйгөй чечилбей келет, таптакыр эле. Азыркы мына президент деле айтып атат, биринчи ушу тоолуу райондордон, тоолуу аймактардан бүтпөй калган садиктерди, мектептерди биринчи очотко койгула деп айтат, бирок биздин көйгөй ушул күнгө чейин чечилбей келет да. Багыш Шагай айыл аймагынан айылдын борборундагы бала бакчага баруу үчүн 2 чакырым жол жүрүш керек. Бирок ал бакча болсо 40 орундук болгондуктан айылдагы балдардын баарын баткырууга мүмкүн эмес. Кара Алма айылынын центринде 40 орунду бала бакчабыз бар. Бирок немеге бул жака Багыш Шагай айылына неме болбойт да. Место жок. Анан ал жака центрге алып барыш үчүн бизде 3 километр жол жүрүш керек. Ал жакта местодагы алып барганына деле кайыл болуп, ошо алыс кенне деле кайыл болуп алып бара элешет, бирок неме да. Место жетишпейт. Бала бакчага муктаж. Биз ошо жогору жактагылардан суранып кетет элек. Ушул бала бакчабыз 8 жылдан бери бүтпөй турат. Ушуну бүтүрүп беришиңиздерди суранат элек. Бала бакчанын имараты учурда 70%га бүткөрүлгөн. Толук бүткөрүүгө айыл өкмөттүн бюджети жетишсиз. Мындан улам райондук өнүктүрүү фондуна кайрылып жаткандыгын билдиришти. Өзүбүздүн айылыбызда Наркоевич деген айылыбыз бар. Ошол айылыбызда бир курулуш иши башталып калган бала бакчабыз бар. Ошол убакта өкмөт, ошол убакта депутаттардын аракети менен, алардын жакшы ниети менен иштер башталган экен. Бүтүрүү аракеттерине чуркашкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй келүүдө. Неге? Анткени айыл өкмөттүн өзүбүз биз дотацияда отурабыз. Өзүбүздү өзүбүз каржылоого жетишсиз. Өз күчүбүз менен бүтүрөбүз деп пландаштырышкан экен. Аны менен бүтүрө албастыгыбызга көзүбүз жетти. Бүгүнкү күндө азыр өнүктүрүү фондуна кайрылып райондогу ошол жактарга жазып атабыз. Ал эми район башчысы болсо, өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражатты биринчи кезекте бала бакчанын курулушуна жумшалаарын билдирди. Бала бакча боюнча бул да 2014-жылы башталган экен. 5 миллион 700 сметасы. Жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион сом бөлүнгөн экен. Анан жакын арада эле ушул 2 ай мурун айыл өкмөт башчысы депутаттар ошол кайрылган, өнүктүрүү фонддон болсо да. Анан биз 4,5 миллион экен. Жакын арада отурум болду. Байкоочу кеңештен бир 20 миллион сомго проектлерди өткөздүк. Анан кийинки этапта ушул 20% кредитке деп положение жазылып калган. Банктарга кредитке берет экенбиз. Эгер ошол быйыл кредитке берилбей калса, соц объектилерге жумшайбыз. Кара Алманын бала бакчасына биринчи кезекте ошону каржылап беребиз да, буюрса. 2014-жылы башталган имарат учурда эскире баштаган. 8 жыл аралыгында курулушу бүтпөгөн имарат тургундардын наразы пикирин жаратып келет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.
Кыргыз гидромет агенттиги аба ырайына байланыштуу шашылыш кабар таратты. Ага ылайык 6 февралда күндүз жана 7-8 февраль күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болот. Көпчүлүк аймактарда кар жайт. Мындан улам 7-9 февраль күндөрү Бишкек-Ош жолунун 121-138 чакырымдарында, 198-265 чакырымдарында, Алабука-Каныш-Кыя жолунун 71-99 чакырымдарында жана Красная Горка-Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүп, кар күрткү пайда болушу мүмкүн. Кар жолдордо машинелердин ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Кыргызстанда 5 февралда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт, күндүз кар жаабайт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетиши ыктымал. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.